Бүгін 26 март күнгө жума Супер ТВ телеканалы соңғы сааттарға алынған жаңалықтардан топтамы менен төз эфирде тааныштырат. Студияда Дастан Исмайлов, саламатсыздарбы. Садыр Жапаров жер үй алтын кени иштеп баштаса, мамлекет жана 6 миллион элибиз өтө чоң зыян тартат. Жапаровдун мурдагы кайрылуусу кызуу талкууланууда. Мындай пастыкка барба, Жылыскан Жолдошова, көп жылдык тарапташы президент Садыр Жапаровга эскертүү берди. Премьер-министрдин кеңешчиси Каныбек Осмоналиев өзүнүн оппоненттерин камоо коркутуу менен иш алып барууга каршымын дейт. Камакка алынган жарандык активист Телекмат Кудайбергенов Садыр Жапаровдун кырсыктаган уулуна донор болду эле. Ошту атып өлтүрүлгөн мугалимдин өлүмүнө шектүү кармалды. Баткендеги шахтада 33 жаштагы жаран газга ууланды. Кара сууда 26 жаштагы кыз көпүрөдөн бой таштап каза тапты. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Сот тармактарга президент Садыр Жапаровдун 2016 жылы бийликке келерек кезинде таластагы жер үй кенин аштырууга каршы болуп жазган билдирүүлөрү тарап жатат. Анда саясатчы Талас облусунун жашоочуларына кайрылып, жер үйдө өз чөнтөк кызыкчылыктары үчүн эч зыяны болбойт, ачабыз деп чуркап жүргөндөрдүн жомокторуна ишенбөөгө чакырат. Баарын көрүп билип, түшүнүп туруп, унчукпай олтурууга абийирим жол бербеди. Эртеңки күнүңүздөр коркунучка, туңгуйка бара жатат. Жер үй кенин аштырсаңыздар, кумтөрдүн кейпин кийесиздер. Себеби жер үй кени суу башында жайгашкан. Ал жактан агып чыккан суу таласты аралап өтөт. Ал сууну сиздер өмүр бою ичесиздер. Мал жандыгыңыздар ичет, сугак катары пайдаланасыздар. Алтын казып алууда оңой жана арзандыгына карап сөзсүз түрдө цианид колдонушат. Союз мезгилинде чет мамлекеттерде жүргөн чалгынчыларыбыз бир тал цианидти көйнөгүнүн жакасына тыгып алып жүрүшчү. Бүгүн болсо кумтөрдө суткасына 7 тонна цианид колдонуп жатышат. Цианид сууга аралашпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени азыр мамлекеттик көзөмөлдөө органдары алсыз, коррупционерлер күчтүү. Жаратылышты көзөмөлдөө кызматкерлерин баш, талас элинин арасындагы тың чыкмаларын төш кылып сатып алып коюшат дагы өз билгендерин жасашат. Муну Кумтөр жана башка өлкөбүздүн ар тарабындагы алтын казып жатышкан кендерибиздин мисалынан өз көзүбүз менен көрдүк. Өз чөнтөк кызыкчылыктары үчүн эч зыяны болбойт, ачабыз деп чуркап жүргөндөрдүн жомокторуна эч качан ишенбеңиздер. Эми мамлекетибизге жана элибизге боло турган зыяндуу жагына токтолоюн. Жер үй алтын кенинде азыркы учурдагы баа менен эсептегенде 5 миллиард доллардын алтыны бар. 100 тоннага жакын алтын, күмүш жана башка баалуу металлдар жатат. Аны 2 тонна алтындын баасына сатышты. Албетте, чөнтөк кызыкчылыктарын унутушкан жок. Дагы 5 жылдын ичинде алтынды казып алып бүткөнгө чейин мамлекетибиз эң көп болсо 8 тонна алтындын баасын салык, эмгек акы, соцфонд жана башка ар кандай төлөмдөр аркылуу пайда көрүшү мүмкүн. Башка бир тыйын ашыкча пайда көрбөйбүз. Жер үй кумтөрдөн кийинки кылымдын экинчи аферасы болду десек эч жаңылышпайбыз. Ошол эле учурда келечек муундарыбызга кылымдан кылымга кала турган уулуу калдыктарды калтырып жатабыз. Эң жок дегенде алтынды 100% мамлекетибиз өзү казып алса мейли десек болот эле. Бирок андай болгон жок. Ал эми экологиялык зыяндарын ден соолугуңарга келтирген кесепеттеринен өмүр бою запка чегесиздер. Ошондуктан кеч боло электе токтотуш керек. Эртең үнүңөрдү айга жеткире кыйкырсаңар дагы кеч болот. Экологиялык зыяны тие баштагандан кийин таласта жашоо кыйын болуп калат. Манас атынын тукумубуз деп айткандан уялышыбыз керек болот. Себеби ата-бабаларыбыз каны жанын аяшпай бизге таза табиятты мурас кылып калтырып кетишкен. Албетте, бул менин жеке пикирим, көз карашым. Жыйынтыкты өзүңүздөр чыгарасыздар. Бул кайрылуумдан кийин айрым менин тырмакчадагы саясий досторум мурда кайда жүрдүң эле деген баягы дүжүр суроолорун бериши мүмкүн. Дароо эле жооп бере кетейин. Саясатка 20 жыл мурда келсем болбогон экен деп өзүм дагы өкүнүп жүрөм. Балким бул суроо 20 жылдан кийин дагы берилиши мүмкүн. Ошол себептен азыр эскертип койгум келди. Мына бул сүрөттөрдөгүдөй акыбалга бир гана Кумтөр жана жер үй алтын кендери эмес, бүткүл өлкөбүздөгү кен казылып жаткан жерлерибиз, тоолорубуз бүгүн дагы ушундай абалга келип калган экен. Ошондуктан бул көйгөй баардык кыргызстандыктарга тиешелүү деп жазган Садыр Жапаров. Өлкө башчысы учурда бул маселе боюнча кандай пикирде экендигин тактап, көрөрмандарга айтып берүүгө аракет кылабыз. Экс-депутат Жылыскан Жолдошова жер үй Камбарата бир кеси боюнча айткан пикири үчүн
президенттик аппаратта иштеген уулун жумуштан айдап салышкандыгын жарыялады. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасында билдирди. 2010-жылдан баштап Садыр Жапаровдун башынан кандай оор күндөр өтпөсүн, мен жанында болдум. Ошондой эле Ата Журт партиясынын башка мүчөлөрүнүн тагдырына дагы катуу көңүл бурдум. Бирөөсүн саткан жокмун, таштабадым. Колуман келишинче колдоп келдим. Эч кимге милдет дагы кылган жокмун, кылбайм дагы. 2010-жылдан бери менин үй бүлөм дагы куугунтук көрүп келет. Балдарымды, жолдошумду ээлеген кызматтарынан бошотушкан. Бирок мен мамлекеттин, элдин тагдырына зыян келе турган маселелерде өз позициямдан, принцибимден, көз карашымдан тайбай келгем. Азыр дагы тайбайм. Уулумду президенттин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Касмамбетов 1,5 ай мурун чакырып кызмат кылышкан. Кечээ күнү мен өлкөдөгү саясий абал деген конференцияда Жер-үй Камбарата 1 ГЭСин куруу маселеси боюнча өз оюмду айткан соң бүгүн уулумду жумуштан кетиришиптир. Уулум, биздин үй бүлө эмнени гана көргөн жок. Силер сынбадыңар. Кандай гана кырдаал болбосун, мен саясий көз карашымды колдоп келдиңер. Ал үчүн мен сиздерге ыраазымын. Ал эми Садыр Жапаровго айтар элем, эч кимдин баласына тийбе, мындай пастыга барба деп. Садыр, сага өз убагында айтылып жаткан чындыкты экс-президенттердин кейпиң эгенде түшүнөсүң. Бирок айттың, кеч болуп калат. Анткени алар өз убагында менин жана башка күчтүү таза саясатчылардын чындыкты айткан сөздөрүн душмандын сөзүнө кабыл алышкан деп жазылат экс-депутаттын билдирүүсүндө. Мен өзүнүн оппоненттерин камоо, коркутуу жолу менен иш алып барууга каршымын. Мындай оюн өкмөт башчынын кеңешчиси Каныбек Осмоналиев саясий коктейль берүүсүндө билдирди. Мен ырайымсыз мамлекеттик машинаны колдонуп, өзүнүн оппоненттерин камоо, коркутуу жолу менен иш алып барууга каршымын. Бул менин өзүмдүн конструкцияма, көз карашыма туура келбейт дейт ал. Мен өз эле мындай бир ырайымсыз мамлекеттик машинаны колдонуп, өзүнүн оппоненттерин камоо жолу менен, коркутуу жолу менен иш алып барууга каршымын. Бул менин өзүмдүн конструкцияма да туура келбейт, көз карашыма да туура келбейт. Бирок акыркы 10-15 жылда биз эмнени жоготтук? Акыркы 10-15 жылда биз бири-бирибизди сыйлоону жоготтук. Бири-бирибиздин сөзүбүздү угуп, ынанып, анан кийин бир ошо сивилдүү жол менен дискуссия кылууну мындай кабыл албай келдик. Баарыбыз эле өзүбүз туурабыз, меники туура. Мен да ошо митинг уюштуруп жүргөн убагында кишилер катары азыркы болуп аткан окуяларга дагы ар кандай сын көз караш менен карап атам. Өкмөт башчынын кеңешчисинин маегин сиздер толугу менен жаңылыктар Супер ТВ YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Тилекмат Кудайбергенов 2019-жылы Садыр Жапаровдун уулу Дастан жол кырсыгына кабылып, оор абалда ооруканага түшкөндө ага донор болуп берген. Мындай маалымат социалдык тармактарда таралды. Элди башаламандыкка чакырды деп айыпталып жаткан Тилекмат энебиз 2019-жылы 26 август күнү абакта отурган Садыр Нуркожоевичтин уулу Дастан жол кырсыгына учурап, ооруканада оор акыбалда деген чакырыкты угуп, ушул жардам берсе экен деп Садыр уулу Дастанга кан берген. Бирок тилекке каршы ажал күчтүүрөөк экен болуп калды деп жазылат соц тармак колдонуучусу. Бул билдирүүнүн алдында Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун Тилекмат Кудайбергенов Садыр уулу Дастанга кан бергендигин тастыктаган медициналык маалым каты дагы тиркелген. Ошто киши колдуу каза тапкан мугалимдин өлүмүнө шектүү кармалды. Адам өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бүгүн 26 март күнү эртең менен Ош шаарынын тургуну 1986 жылы туулган Б.А.ны өлтүрүүгө шектүү жаран кармалды. Кармалган адам 1958 жылы туулган Кара Суу районунун тургуну. Кармалган учурда ал кылган күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Кылмыш жасаган соң эски тааныштарынын биринин үйүндө жашынып жаткан жеринен кармалды. Далил буюм катары адам өлтүрүү үчүн пайдаланылган колдо кыскартылган ок атуучу курал алынды деп айтылат маалыматта. Бул факт боюнча Жазык кодексинин 130 беренесинин 2 бөлүгүнүн 5 пунктуна ылайык пайда көрүү максатында
адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголду. Эске салсак, 23 март күнү Ош шаарынын көчөлөрүнүн биринен 35 жаштагы эркек кишинин жансыз денеси табылган. Анын денесинде учтуу нерсе менен сайылгандай тешиктер бар эле. Кийинчерээк ал октон каза тапкандыгы, күндүз мектепте сабак берип, түнкүсүн такси айдап жүргөнчө ташып иштеп жүргөндүгү маалым болгон. Ошондой эле анын унаасы Ош шаарындагы филармониянын аймагынан табылган. Кечээ 25 мартта Баткенден Сүлүктүр шаарындагы Райымбердиев шахтасында 33 жаштагы жаран газга ууланып, ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, ОКМге Марибов шахтасынын жетекчиси Райымбердиев шахтасы урап, кичинде адамдар калып калгандыгын билдирген. Окуя болгон жерге министрликтин номер 1 өзүнчө мобилдештирилген Тоо-Кен куткаруу взводунун куткаруучулары барганда шахта урабай эле ичинде 1988 жылы туулган эркек киши газга уулангандыгы, аны чогуу иштегендер ооруканага алып баргандыгы маалым болгон. Учурда жабыркаган адамдын абалы туруктуу. Кара сууда 26 жаштагы кыз көпүрөдөн бой таштап каза тапты. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, окуя 25 март күнү саат 17:45 чамасында Кара суу районунун Төлөкөн айыл аймагында орун алган дача участкасындагы көпүрөдө болгон. Факты ошол эле күнү Жазык кодексинин 136-беренеси өзүн-өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча катталган. Учурда ал орусиялык 26 жаштагы жаран экени аныкталды. Бирок улуттук кыргыз үй бүлөсү болгон эмес. Ал 2020 жылдын май айында Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 6 курсун аяктап, 2020 жылдын октябрь айларында Орусиянын Тюмень облусунда жашаган ата-энесине кетип, 2021 жылдын 24 март күнү саат 4:30 минутада Москва шаарына келген. Ыкчам тергөө тобу тарабынан окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө башталды. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтоо менен тааныш алдыңыздар. Иш күнүңүздөр көңүлдүү болсун.